Саламатсыңар балдар. Менин аты жөнүм Кыял Токтоналиева. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз ыш мүчөсү. Ыш мүчөсү кош мамиленин мүчөсү. Кош деген сөз эки же түгөй дегенди билдирет. Адамдардын бири-бирине жардамдашуу кыймыл-аракети, биргелешип иштешкен кыймыл-аракети, ошондой эле атаандашуу кыймыл-аракети кош мамилени билдирет. Алгач кош мамиленин формуласы менен тааныштыра кетейин. Демек, этиш сөзгө ыш мүчөсү уланат, андан кийин чак мүчө уланат, андан кийин жак мүчө уланат. Мисалы, жарышты, тартышат, алышты. Ыш мүчөсү кыргыз тилиндеги үндөшүү мыйзамына жараша иш, уш, үш болуп өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми эгерде этиш сөздүн акыркы тамгасы үндүү менен аякталса, анда ш мүчөсү гана уланат. Мисалы, иш болуп келишет, теришти, беришти. Уш коргонушту, токтотушат, которушту. Үш түзүшөт, көрүштү, түртүштү. Жана ш мүчөсүнүн уланышы санашат, төлөштү, тазалашыптыр. Бул жерде сана деген этиштин акыркы тамгасы үндүү болгондуктан, андан кийин ш мүчөсү гана уланды. Төлө деген этиш сөздүн акыркы тамгасы үндүү тамгасы болгондуктан, ш мүчөсү уланды. Ошондой эле тазала деген этиштин акыркы тамгасы а деген үндүү тамга болгондуктан, ш мүчөсү уланыптыр. Ыш мүчөсү балдар келер чакта же болбосо учур келер чакта колдонулушу мүмкүн. Мисалы, мен жазышамын, сен жазышасың, сиз жазышасыз, ал жазышат, биз жазышабыз, силер жазышасыңар, сиздер жазышасыздар, алар жазышат. Ошондой эле балдар, ыш мүчөсү учур чакта да колдонулушу мүмкүн. Мисалы, мен теришип жатамын, сен теришип жатасың, сиз теришип жатасыз, ал теришип жатат, биз теришип жатабыз, силер теришип жатасыңар, сиздер теришип жатасыздар, алар теришип жатышат. Ыш мүчөсү өткөн чакта да колдонулат. Мисалы, айкын өткөн чак формасында колдонулушу мүмкүн. Айкын өткөн чактын негизги мүчөсү д мүчөсү. Мисалы, мен түртүштүм, сен түртүштүң, сиз түртүштүңүз, ал түртүштү, биз түртүштүк, силер түртүштүңөр, сиздер түртүштүңүздөр, алар түртүштү. Ошондой эле балдар, ыш мүчөсү өткөн чактын капыскы өткөн чак формасында да колдонулушу мүмкүн. Капыскы өткөн чактын негизги мүчөсү ыптыр. Мен тазалашыптырмын, сен тазалашыптырсың, сиз тазалашыптырсыз, ал тазалашыптыр, биз тазалашыптырбыз, силер тазалашыптырсыңар, сиздер тазалашыптырсыздар, алар тазалашыптыр. Өткөн чактын адат өткөн чак формасында колдонулушу мүмкүн. Адат өткөн чактын негизги мүчөсү чу. Мен казышчумун, сен казышчусуң, сиз казышчусуз, ал казышчу, биз казышчубуз, силер казышчусуңар, сиздер казышчусуздар, алар казышчу. Өткөн чактын жалпы өткөн чак формасында колдонулушу мүмкүн. Жалпы өткөн чактын негизги мүчөсү ган. Мен которушканмын, сен которушкансың, сиз которушкансыз, ал которушкан, биз которушканбыз, силер которушкансыңар, сиздер которушкансыздар, алар которушкан. Эми балдар, ыш мүчөсүн сүйлөм ичинде карап көрөлү. Мен апама тамак жасаштым. Бул сүйлөмдө мен деген жекелик сан. Бирок мен апама тамак жасаганга жардам бердим
Демек, бул кыймыл-аракетти биз апам экөөбүз аткардык. Ошондо биз ыш мүчөсүн колдондук. Мен апама тамак жасаштым. Жаса деген этиш акыркы тамгасы а үндүү менен аяктагандыктан ш мүчөсү уланды. Мен апама тамак жасаштым. Сен үй тазалашасыңбы? Бул жерде дагы балдар сен деген сөз жекелик санда турат. Бирок бул жерде жигит чоң кызды мага жардам бересиңби? Бул кыймыл-аракетти экөөбүз аткаралыбы? Деп кайрылып өтүнүп жатат. Демек, бул кыймыл-аракетти эки киши аткара турган болсо, ыш мүчөсү уланды. Сиз ким менен жазышып жатасыз? Бул жерде дагы балдар сиз деген жекелик сан болуп атат. Бирок бул киши кимдир бирөөгө кат жазып жатат жана ага катына жооп берип жатышат. Демек, эки киши бир кыймыл-аракетти аткаргандыктан ыш мүчөсү колдонулду. Ал дайыма атасынын акчасын санашчу. Бул сүйлөмдө дагы балдар ал деген жекелик сан. Ал атасына жардам берчү. Демек, акчасын санашчу. Атасы экөө бир кыймыл-аракетти аткаргандыктан ш мүчөсү колдонулду. Биз баланын көзүнчө таарынышпайбыз. Бул сүйлөмдө балдар биз деген сөздүн өзү эки же андан көп деген кишини билдирет. Эгерде эки киши бир кыймыл-аракетти аткарса, анда ыш мүчөсү колдонулат. Биз баланын көзүнчө таарынышпайбыз. Силер жарышка катыштыңар. Бул жерде балдар силер дегенде эки же андан көп кишинин кыймыл-аракети болгондуктан ыш мүчөсү колдонулду. Сиздер эмне жөнүндө тартышып жатасыздар? Сиздер дегенде балдар демек бир кыймыл-аракетти бир канча киши аткарып жатат. Эки же андан көп кишинин аткарган кыймыл-аракетине биз ыш мүчөсүн колдонобуз. Тартышып жатасыздар. Алар бири-бирин сагынышты. Алар дегенде эки же андан көп кишинин кыймыл-аракети жөнүндө сөз болуп жатат. Бул сүйлөмдө болсо сүрөттө киши менен анын итинин ортосундагы кыймыл-аракет сагынышуу же болбосо мамилеси сагынышуу болуп атат. Экөөнүн кыймыл-аракети болгондуктан ыш мүчөсү колдонулду. Алар бири-бирин сагынышты. Балдар, ошону менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө.